Казакстан мында географиялык жагынан жайгашуусун карасакчы, Борбор Азияны мында Россиядан коргоп турган бирден бир өлкө да. Анан муну эмне үчүн айтып атам? Россиянын тезистеринде дайыма ушу Казакстанга ормонопуза соңку жылдар көбүрөөк кайталанып баштады. Украина менен Россиянын согушуна чейин деле Жирновдун оозу менен, Жирновскийдин оозу менен, Киселевдордун, Соловьевдордун оозу менен айтылып келди да. Анан кокусунан былтыр согуш чыгып кетти Украинадачы. Биздин бирок баягы таң уланган идеология, таң уланган тарых менен келген элибиз дагы эле ажыратып элек ак каранычы. Эмне үчүн мундай тезистер айтылып ататчы? Кокус бизге да келип калышын кооптонуу менен карашыбыз керек да. Бирок болбой эле баягы Россияны бир өзүнүн мекениндей санаган мекендештердин канчасын каны төгүлүп кетти. Ушул процесстердин баарында тарыхый мындай дүйнөлүк тарых өзгөрүп атканда көз карашың кандай? Чочулугуң, кооптонуң барбы сенде? Чочулук албетте бар. Мен баамдоом боюнча биздин элита, саясий элита, маданий элита баары ошо орустардын элитасына мындай көз каранды болуп, экономикалык жактан, маданий жактан, саясий жактан көз каранды болуп калганбыз да, ошондой калыптанып калган ошо ойдон эле келет атты. Стереотиптик 90 жылдары деле, 2000 жылдары деле, 90 жылдары мүмкүнчүлүктөр болгон, бирок аны дагы колдонушкан жок биздин башчыларыбыз. Коммунисттик инерция токтой эле экен да дагы эле. Дагы эле токтой элек. Анан жарандык коомдо жакшы калыптанбай, Борбор Азияда деле, Орусияда деле. Эппали жарандык коомду айтканың жакшы болду. Урматтуу көрүүчү, биз адатта дүжүр эксперттерге көнүп калганбыз. Жаңы ысым, жаңы көз караш, жаңы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө сөз кылгыбыз келет. Студиябыздын мейманы Улукбек Уракун, жазуучу өзү, Урхештин туруктуу авторлорунун бири. Мен айткым келет. Биз жаңы көз караштагы, жаңы муундун, жаш муундун көз карашында бүгүнкү дүйнөдө болуп жаткан тенденцияга баа берүү үчүн анан жарандык коомдун ролу жөнүндө айтканыңда мен толук кошулам. Ошол жарандык коом калыптанбаган өлкөдө диктатура, авторитардык башкаруу. Коңшубуз Казакстанды көрдүк. Бийлик төңкөрүшү болгондо жарандык коом жок. Мамлекет өзү кандай аксап каларын, коом камтып карайлап каларын. Россияны көрдүк. Согуш убагында жарандык коом болбосо мамлекеттин карайлап калат экен, күчкө салат экен. Мамлекеттик машина репрессиялык режим менен коркутуу үркүтүүгө өтөт экен. Жарандык коому жок. Россия бүгүнкү күндө мындай дүйнөсүнө, орус дүйнөсү бет пардасы сейрилип калды да. Жарандык коом бул абийирдин символу экен, коомдун ориентири экен да. Эмге тизгин өзүңдө? Ошо жана биз Казакстандан баштап атпайбызбы географиясынан. Негизи бул маселе геополитикада жанагы орустардын амбициясы. Илгери эле Солженицын өзүңүз билесиз, империялык амбиция да болду. Казакстандын түндүгү биздики болуш керек, кошуп алышыбыз керек деп ал киши айтып баштаган. Андан кийин эле бир топ өтпөй Лимонов, Эдуард Лимонов деген жазуучу, саясатчы, национал-большевистская партия деген партиянын башчысы болчу. Ал келип Казакстанга курал жарак менен келип, анан түндүгүн автономия кылабыз деп, басып алабыз деп келип, анан түрмөгө камалган да. Ошондо эле белгилүү болгон орустардын биздин кала, биздин регионго болгон мамилеси, амбициясы. Ошол сыяктуу эле Украина мындай ошол процесстин бир немеси да. Украина өзүнүн эгемендиги үчүн эсиңде болсо, биринчи дүйнөлүк согушта эле ушул учкун тутанганда, анан кийин экинчи дүйнөлүк согушта дагы Степан Бандераны бүгүнкү күндө нацист желмогуз катары көргөзүп атпайбы? Ал чындыгы улуттук лидер болгон үчүн ошол эркиндиктин үрөнүн эбак айтып койгон да. Мына бүгүнкү күндө Россия болсо
согуштук жактан эле утулуп аткан жок. Дипломатиялык жактан утулду, экономикалык жактан айтпа, баардык жагынан информатика маалыматтык согушта таптакыр алдырып койду. Анан мындай диктаторлук, авторитардык бийликтин артка кылчактай турган жолу да калган жок да. Дагы келечегинде эмне болот? Ошондон да прогноз кылсак. Келечеги мен баандоо боюнча такыр эле оор да абал. Мышыгыйлар деп коет го Кыргызстан. Жакынкы 10-15 жылдарда булар оңбой турган акыбалга өздөрүнө өздөрү салды. Эми азыр болуп аткан согуш баарын чечет. Бул согушта менин оюмча да, жеке пикирим, бул согушта Орусия утулду деген күндөн баштап эле мен оюмча мамлекет чачыраган процесс башталат. Булардын ичиндеги федерация жоюлат деген дагы апайсалык неме кабыл алынып баштады, декларацияларчы тиги. Анан аркы алыскы чыгыш эмеси улуттары алар деле уже буряттар түшүндү, татарлар, тиги башкырлар буга чейин баш көтөрүп келди, Чечня, анан булардын Россиянын маселеси ички ыйкы-тыйкысы дагы көпкө чейин токтобошу мүмкүн. Россия бир гана баягы башка улуттун башка этностор эмес, орустар менен салгылашып калды бүгүн. Ооба. Бир Кавказ анын ичинен. Кавказ сөз. Ошол жактан да башталат. Баягы эски жаралар согушу унутулбайт. Эски жаралар кайрага. Грузиянын согушу унутулбайт. Кайра козголот. Өзүңүз деле байкап атсаңыз керек жаңылыктардан. Азыркы жанагы ЧВК Вагнер дегендин башчысы менен тиги чечендер кылышып атпайбы? Менин оюмча азыркы орустардын башчылары аскерлер болобу, жанагындай топ частный военный компания деп атпайбы? Ошолор кийинки согуштан кийин, Путинден кийинки заманга даянданып калды деп ойлойм да. Сөзсүз. Азыр бул жарандык согушка алып барышы мүмкүн деген дагы прогноздор болуп атпайбы болжол? Менин оюмча ошо жарандык согуш эме болуп калды да. Сөзсүз боло турган иш болуп калды окшойт да. Ошого баратат себеби. Албетте аны мен каалабайт элем, бирок ошого баратат да. Аны батыш өлкөлөрү каалабаган күндө дагычы Россиянын ичиндеги ыйкы-тыйкылар, кландык тирештер, таасир талаштар, бийлик талаштар, олигархтар болгондо дагычы, маселен ошол ЧВК Вагнердин жетекчиси, бул олигархтар да, булар өздөрүнүн байлыгы, мүлкүн коргоо үчүн дагы жанагы согуштук аскерди ошого колдонушат да. Сен болжомолуңда кандай? Ошо сиз айткандай эле бийликтин эмелери бар да, группаларчы, ар кандай топтор, мисалы бенефициары бир киши болгону менен бийлик. Анын астында ар кандай топтор бар, ар кандай кызыкчылыктар бар. Болгондо бандиттик топтор болсо Кремльде управлять. Олигархтар бар, 90-жылы. Ар кандай жолдор менен байыгандар бар. Анан ошолор бири-бири менен тил табышпайт да. Сөзсүз. Путин кеткенден кийин бири-бири менен эс акылдуу оппозицияны болсо камап, өлтүрүп, жок кылып, четке качырышты. Анан дееспособный деп коет го орусча, ошондой деле оппозиция, башка күчтөр жок да азырчы. Анда мобилизация кылды, мобилизациядан кийин биз көрдүк да, такыр эле эме болуп калбадыбы, мындай моралдык жактан дагы калкы эме болуп калды да, чоң сокку болду да. Армиясында күчкө салып эле алып барып атат да, мобилизациянын табияты ошондой болду. Анан зектерге күнү түштү, ошо менен анан Россияда жанагы зектерге керек болсо депутат болууга мүмкүнчүлүк берилген да, Россиянын закону кабыл алынды. Анан алардан россиялык тургундар өздөрү да чочулуп атпайбы? Кээ бир ошол жактан баатыр болуп келгендер бир подъездге кирип чыккан кооптуу болуп калды депчи. Себеби энесин өлтүргөн, наркоман, капкактагылардын баары кайра бошоп келип атат. Коомдук статусу өзгөрдү алардын дагы. Негизи согуштан кийин ошондой эле болот эмеспи? Чечняда согуштан кийин деле бандитизм аябай неме күчөгөн да. Аяктан адам өлтүргөндө кесип кылып уже көнүп калган эмелер кайра келгенде башка режимге өтүш кыйын да. Анан ошол бул согуш андан коркунучтуу, андан жаман болбоду. Аягы
Бул согуштун алгачкы мааниси эме да тиреш мурунтан эле айтып атпайбызбы, мурунтан эле келаткан, ошол эле Казакстанга болгон баягы орустардын амбициясы, Украинага илгертеден эле келаткан авторитардык режимдин баягы авторитардык метод управленияда, орусча айтканда, ошол менен демократиялык алдыга умтулган өлкө Украина, баарыбыз билебиз. Ошол экөөнүн апогейи болуп келди да азыр. Мурун тиги маалымат жагынан, анан жанагындай гибриддик согуш болду. Ошо менен азыр ошо горячий фаза деп коет го орусча, ошо келди да. Азыр кээ болсуңда жанагы Кремлдин пропагандисттери мынтип атпайбы? Запад буларды сатып алды украиндерди депчи. Бирок булар өзүнүн эркиндигин керек болсо Россиядан эле эмес, батыштан кантип коргоп аларын былтыртан бери ачып көргөзүп атышат. Маселен, согуштук куралдарды, финансылык канча жардамдар көргөзгөн менен, бирок украиндер мынтип атат: силер колкоо кылбагыла бизге жардам бергениңерди депчи. Биз силер үчүн да согушуп атабыз депчи. Ал эмес Украинанын элитасына мен таң бердим. Булар баягы кулдук аң сезимден кутулган, деги эле эч бир таасирге баш ийбей турган. Булар мынтип атат: былтыр тиги Зеленский Заевке беришкенде, тиги Евросоюзга мүчө болууга арыз беришкенде, ошондо элитасы секирип атат да. Канча жылдан бери НАТОнун Евросоюз тизгиндей албай келген Россияны украиндер ташталканын чыгарбаса, биздин үчүн бүжүрөп ошо НАТОго мүчө болушубуз керек. Биз украиндербиз депчи. Анан биз шаарыбыз талкаланып атса, элибиз кырылып, канча качкындар производстволор токтоду, өндүрүшчү. Бирок биз ошентип атсак, силер эмне үчүн бизге карызга батырышыңар керек? Силер бизге берсеңер бекер бергиле деп атат да, жардам каршы. Мына эркин, эгемендүү мамлекет кура турган элдин дымагы бул. Согуш башталгандан кийин эсибизде го дароо эле жардам беришкен эмес да. Ооба, аларда дагы эч ким ишенген эмес. Күмөн саноо болду да. Орусиян деген армиясы баарыбыз эле ойлогонбуз да. Ооба. Аябай эме монстр депчи. Бул согуш жанагы эмеде бар го. Священное писание, да, билесиз жана притча. Давид менен Голиафтын согушу ошондой болуп атат да. Бирок аягы жүрүп Давид утат эмеспи? Эме сиз айтып атпайсызбы, демократия булардын элитасы эмеден бошоп, кулчулук, кулдук эмеден бошоптур депчи. Булардын согушка чейин мамлекеттик телевиденияда болгон эмес да, Украинадачы. Айырмасы мындай эме карапайым адамга баягы балким эч нерсе айтпайттыр, бирок бул принципиалдык жагы бар да. Бул демократиялык баалуулуктун бирден бир ачкычы да. Мамлекеттик эмес болгон каналдар. Эң алгачкы баалуулуктардын бири да. Сөз эркиндигичи. Орусияда биз билебиз да, 2-3 жанагы алдыңкы каналдары жалаң эле ошо канча жылдан бери эле украиндарды желмоуз көргөзүп, ал эмес биздин өлкөдө ошо телевиденияны көрүп, телеканалдарды көрүп көнүп алган адамдар биякта Украинага барып көргөн эмес, Украина деген эмне экенин билбей туруп эле аларга каршы болуп атпайбы, орустарды колдопчу. Анан сөзүмө башына кайрылсам, демократия менен эле авторитардык метод управления ошол экөөнүн тиреши болуп атат. Эгер бул жерде авторитаризм утуп кетчү болсо, Украинага эле эмес, баарыбызга айрыкча могу Борбор Азия, Кавказ элдерине кыйрылды. Мурунку Советтер Союзунун ичинде курамында болгон өлкөлөрдүн баарыбызга эле аябай чоң сокку болот да, келечегибизге балта чабылат. Ошо орус менен дос болсоң айбалтаңдар деген кыргыздын макалы анык турмушка ашат да. Анан кеп соңунда да бир суроого жыйынтыктап коелу. Аскердик эксперттер мынтип атат да, сен жана курал жөнүндө айтып калбадыңбы? Былтыр күмөн саноо болду курал бергенде депчи. Бирок эшекке аттын эрин токуп калгандай болмок деп айтып атышат да, образды айткандачы. Себеби согуштук куралдарды башында күргүчтөтүп берип жибергенде орустун аскери көп да, мүмкүн тартып алса өздөрүнө каршы колдонмок депчи. Биз ошон үчүн дагы
чектеп берилди деп же бул дагы стратегиялык жактан ошо батыштын мындай эс акылдуулук менен жардам бергенди болгон да. Балким бирок мени баягы бир чети сыймыктандырып бир чети баягы кубандырганы ошо Зеленский өңдөнгөн баягы системанын адамы эмес, эркин адам. Ооба, чыгармачылык эркиндикте жүргөн юморист. Өзүнүн дагы эмеси эрки күчтүү адам экен. Ошол ушундай согуштанып аткан жерлерде жүрүп атат, өзү аскерлерди ыраазычылык билдирип. Тагдыры ошондой экен элинин. Ошол так ушу согуш ушундай фазасына келгенде ошол жигит бийликте болуп калганы мен ойлойм да, неме бактысы украиндардын. Анткени системада жүргөн саясатчы болгондо балким соодалашып кетмек. Балким конъюнктурщик болмок да. Дароо эле балким коркуп же качып деле кетмек. Булар качкан жок да. Куралды атайын бербей атыштыбы же кандайдыр бир башкача себептер менен бербей аткандыр, андай да болушу мүмкүн. Бирок эң алгачкысы лидери дагы, эли дагы баягы коркуп. Ошо улуттук лидерине мен акцент кылгым келет өзгөчө. Бул еврей улутунан. Муну баягы биздин коомдо, Россияда түшүнбөй атышпайбы? Бул еврейди кантип башкарат депчи. Булардын улуттун аң сезими башка. Аларга мааниси жок улуттун ким экеничи. Эң башкысы ролду туура башкарып, улуттук лидер боласың болду да. Бизде түндүк түштүк клан менен критерий менен карайт да. Украина элинин бактысы да ушунда. Ушул сурооңузга эки оюнду экиге бөлүп айтайын. Биринчиси Зеленский боюнча. Мындайда мен бекер айткан жокмун, именно ушул тапта Зеленский болуп калганы бактылуу экен депчи. Анткени башкача режимде мындай согуш эмес, тынчтык учурунда болгондо биз билбейбиз экономикалык жактан кандай көтөрө алат беле, кандай өзү лидерлигинде көргөзө алат беле. Ал башка режим. Мындай режимде чечкиндүү адам керек, адилеттүү, ушундай башка мындай неординарный деп коет го, ошондой инсан керек да. Ошондой инсан табылып калды бактысына. Ошол баарыбыздын эле менин оюмча демократиялык принциптарды тутунган, ошого мүмкүн Байдендин дагы АКШ президенти болуп калганда чоң маани чечкендир. Балким демократ балким анткени республикалыктар алар баягы Россияга жан тартмактыр. Жан тартып коюшу мүмкүн эле, балким. Бул биринчи оюмда ошондон эметип атам да, баягы ушул тапта Зеленский келгени аябай жакшы болду деп. Башкача учур болгондо аны айтыш кыйын. Оюн экинчи бөлүгү болсо, лидер кандай лидер чыгыш керек деп атпайсызбы? Кандай учурда лидер чыгат? Негизи баягы идеалдуу варианты мен үчүн мындай да, бийлик негизи бөлүшүш керек деп ойлойм да. Баланс болуш керек. Жана Монтескье жеке басарлык бийлик болбош керек дегенге. Бир топ, бир корпоративный правление болбой, корпоративдүү. Ошон үчүн парламенттик модель да эң ылайыктуу эле. Бир партия же бир үй бүлө ал мааниси деле жок. Баягы жалпак тил менен айтканда бир кичирээк топ башкарып атат да өлкөнүчү. Мисалы Орусиянын деле 150 миллион эли бар экен, 140 канча жалпылап айтканда. Ошончо элдин тагдырын бир кичинекей топ саясатчы өзү каалагандай шектеп башкарат. Каалагандай башкарып атат, келечегине, алардын баарын келечегине балта чаап койду. Ошолорго каршы чыкчу же жарандык коом жок, же эч бир мындай мүмкүнчүлүк да жок болуп калыптыр да. Ошон үчүн идеалдуу вариант мен ойлойм да, бөлүнүш керек, жана Монтескье айткандай, демократиянын өзүндө принцибинде ошондой да. Анан ошондуктан демократия дегенибиз бийлик бир лидер деп атпайсызбы? Кандай лидер болуш керек деп. Бир лидер эмес, коом өзү баягы агартуу. Лидерге басым койбошубуз керек. Президент ким болот эмес. Басым койбошубуз керек. Ошо демократиялык институттарга басым коюшубуз керек да. Анан жарандык коом. Жарандык коом өнүккөн, өнүгүү жолуна түшкөн жарандык коом
сөзүн ачык айта алган, оюн билдире алган, билимдүү ошондой класс жаралыш керек. Ал үчүн жарандык коомду күчтөндүрүү керек. Ооба, сөзсүз да. Ансыз өнүккөн жарандык коомсуз коом шал болот. Өнүккөн мамлекет түзүү мүмкүн эмес да. Рахмат бүгүн убактыңды бөлгөнгө. Биздин видеону бөлүшүңүздөр, бармак басыңыздар, дагы эмне кылыш керек? Катталып коюңуздар. Ой, мыкты.